Assalamu alaikum dostlar, Ысык көлдөн салам. Ысык көлдүн Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылынын Топурак Бел деген жериндебиз. Бүгүн биз сиздер менен агроном консультант Азамат Касаевдин айыл чарба багытында жаңы сортторду өстүрүп аткан жердебиз туугандар. Азамат байкени тааныштырайын. Азамат байке, ассаламу алейкум. Жүрүңүз, биринчи малинадан баштайлы. Бул кишини билесиздер, биз эми тигип, эми өстүрүп аткан жаңы сортторду бул киши эбактан эле өстүрүп, мөмөсүн алып, кандай биздин жерге шартка туура келет, ушулардын бүт бардыгын көрүп койгон киши. Биринчи малинасынан баштайлы. Азамат байке, бул не деген сорт? Бул малиналар голландский сорттор. Голландский сорт. Актөрөдөн алынган сорттор. Уже бир сырасын терип бүткөнбүз мына. Жаңы эле терип кетипсиздер, Уже 4-5 жолу терилди. Бул не сорт эле? Голландский деп бергенде. Анан мындан тышкары бул жерде полька бар. Пшехиба үйдө, ал көбөйтүүдөн. Могу ар жагында Паемат деген сорт бар, полька поляна бар, бу жерде жаңы айдалгандар. Эскилерден мына. Мына туугандар, бул экинчиси экен да бул, жылда 40 чылас да буларды. Булардан деген биздин шартка деген 1 жылдык ремонтантный сорттор кечирээк болуп калат экен. Муну былтыр ошентип көрдүм да, түшүн бербей калат ба, аябай кеч болгон. Ошон үчүн муну 2 кыркам 1 жылдыгынан да, булар 1 жылдыктар, 2 жылдыгынан дагы түшүм алып турабыз. 2 жылдыгынан. 2 жылдыктар уже бүтүп, азыр 1 жылдыктар уже түшүм бере баштаган. Эми гана башталып да сиздерде. Биякта түшүм терилбей калган жерлер да бар экен. Буларды кантип багасыз, не бересиз? Буларды кадимкидей эле тамчылатып сугаруу менен турат. Мына укмуш. Мындан чоң болот немелеричи, мөмөлөр. Астындагыларда Бул жарымы бышып этеби? Мунун жарымы бышатты. Эми гүлдөп аткандар бышпай калат. Анан эмдиги жылы неме кылайын деп атам, биогумус менен. Ошондо биогумус менен бергенде бир 15-20 күн эрте бышса, олар толук эле бышчуда экен. Бир сырасы же терилип кеткенде көчө мурда күн эле. Жакында эле терилип кеттир да. Арасында гилет тон экенде чоң. Ооба. Ысык көлдүн малинасынан ооз тийип атабыз. Ыкылыраак болуп калат экен бизде. Жакшы эле экен бирок. Биздеги деле малина. Жер кандай бул жер? Кара топуракпы? Бул жер шорлуу, ак топурак жер. Шордуу, ак топурак жер, Таштуу жер экен мына туугандар. Бул жерде өздөштүрүп атканда 8 коо таш, 8 коо ташты. Могу солдордун ортосунан эле тергенбиз да, биягы чылк таш да. Шорлуулугу 8,5. 8,5. pH-ын 8,5 деп айтып атат туугандар. Мына ушундай мээнеткеч киши. Ысык көлдүн малинасы. Бул дагы майдарактар, майдаларынан эметилип калды. Бизге караганда дегистикасы катуураак, бир аз канты азыраак. Бирок жакшы эле. Анан пшехиба сорту укмуш болот экен. Анан тоңдуруп койгону бар, анан көрсөтөбүз. Ысык көлдө пшехиба жакшы болуп атат деп айтып атат Азамат байке. Ой, мындан кара. Мына туугандар. Ушул эле жерден терес го дейм, кыйланы. Буюрса. Моларды карабайсың. Бай. Булар эми бышып этеби толук? Жарымы бышатты. Ошон үчүн эмдиги жылы биогумус таш керек болот. Туугандар, эгер жерди биогумус менен же кык менен бага турган болсоңуздар, бул жылуулукту ашырып берет. Демек, малинаңыздар эртерээк бышат.
Эгерде эгинди тездетиш керек болсо, анда биогумус салыш керек. Бул жерде дарылабайсыз. Жок, эчтеке болгон. Бул жерге азык дагы бербейсиз. Азык эми тамчылатуу менен берип аттым. Листовой быйыл үлгүрбөй калдым. Эмдиги жылы листовой берип, могу цветениясын гүлдөгөнүн эртелеткенге кылсак эртерээк болчу да. Ооба. Анан баарын биз ойлогондой болбойт экен, акырындык менен болот да. Ооба. Анан биогумус менен гыктын айырмасын да айтып коеюн. Биогумус менен гыктан биогумус бул бышкан тамакта. Ооба. Гык чийки тамактай. Бизге деген бышкан тамакты бат эле жейбиз да. Чийки тамакты бышырыш керек да. Ошон үчүн курттар кыкты бышкан тамак кылып коет да. Ошонун кесепетинен өсүмдүккө 10-15 күн эрте жетип, түшүмдүүлүк батпышат ошон үчүн. Ооба. Арылар иштеп аттыр. Арылар иштеп атат. Могу азыркылары ичиндеден, биринчилер ичиндеден эми үстүн терет. Мынакей, ушул жерде кармап тургун эле мен ушуларды терейин. Уже буша баштаган. Бул купмайдай боло баштаган турбайбы? Бизде мынтип эзе турган болсоң суу чыгып кетет да. Бул жерде мына карасаңыз катуулугу жакшы экен да. Тиги пшихиво полкалар вообще мунтсең да суу чыкпайт. Сон 10 сотуктан канча түшүм алса болчудай? 2 тонна алып жөнүлө аласыз го дейм. Жакшы эле чыкчудай экен да эгер эме болсо. Мысык көлдө бул жерде деңиз деңгээлинен канча метр? Бул жер 1800 метр. Туугандар, бул жер Ысык көлдүн эң суук жерлерине кирет, Тескей тарап болуп эсептелет дагы. Суу да муздак, абасы да муздак. Малинага тойдум бүгүн. 5-6 тонн жесең жегендей болот экенсиң да. Көп жегин келбей калат да. Басылы. Малина жеңиздер. Голландский сорт. Голландский. Бу жерде азыр дагы эмне сорт бар, малина? Бул жерде жаңы айдалган неме бар? Полька барбы? Полька бар. Аны үйдөгүдөн көрсөтпөймүн жакшы. Бул жаңы эле өсө баштады.